Өзгөндө атасы өз кызын 3 ирет зордуктап, кыз кесир аба жолу менен көз жарган. Өзгөн райондук соту 46 жаштагы Маджитке тагылган кылмыш иши боюнча өкүм чыгарды. Маджит 2018-жылдын июль айында болжол менен саат 1:00 чамасында Өзгөн районундагы Кош-Коргон айылында күч колдонуп 9-класстагы окуучу кызды зордуктаган жана кыздын боюна бүтүп калган. Айыпкер Маджиттин айтуусунда жабырлануучу кыз анын өзүнүн кызы. Аялы 2013-жылы оорудан каза болгон. Экөөнүн ортосунда 4 уулу жана 1 кызы болгон. 2015-жылы кайрадан үйлөнүп, 1 жылдан соң ажырашып кетишкен. Ошол күнү ал аял менен жыныстык катышууну каалап, кызынын бөлмөсүнө адашып кирип алган жана каршылык көрсөткөнүнө карабастан 2 ирет зордуктаган, кызынын боюна бүтүп калгандыгын билген эмес. Соттун токтомунда кыз кесир аба жолу менен төрөп, бирок баладан баш тарткандыгы тууралуу айтылат. Кыз азыр кризистик борбордо жашап жатат жана эч ким менен сүйлөшпөйт. Аны сот залына дагы алып келе алышкан эмес. Окуучу кыздын айтуусунда атасы аны өзүнүн бөлмөсүнө жетелеп кирип диванга жаткызган. Сыйлап, сыйпоо менен анын кийимдерин чечиндирип, анан зордуктап салган. Ал эсин жоготуп койгон. Атасы болсо аны түнү дагы 3 ирет зордуктаган. Сот абийирсиз атага карата 12 жыл, 6 ай мөөнөткө эркинен ажыратуу жазасын берди.